Казакстанда суу ташкындарын алдын алуу боюнча олуттуу иш жүргүзүлүп жатат. Себеби сел коркунучу Костанай областынын 49 айылында бар. Бул жерлерде атайын көзөмөлдөр күчөтүлүүдө. Акыркы күндөрү Казакстандын кээ бир аймактарында жаан-чачын орточо нормадан 7 эсеге көп түштү. Мындай климатка эмне себеп болду? Бул тууралуу мен Гүлүм Эркинбек кызы 11 каналында кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Сиздер көрүп тургандай картада көк түс менен жаан-чачындуу циклон көрсөтүлгөн. Анын көп бөлүгү Казакстандан орун алган. Бул циклондун артынан дагы бир чоң Атлантикалык циклон пайда болду. Бирок ал Борбор Азия өлкөлөрүнө жетишине Москвадагы антициклон тоскоолдук кылып турат. Ошондуктан Борбор Азиядагы циклон таркаса күн ачылышы ыктымал. Азыр Казакстандагы циклон кошуна өлкөлөрдүн бири Кытайга да жетти. Этникалык кыргыздар жашаган Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында эртең күн бүркөлүп, жаан жаай баштайт. Ал эми Казакстанда биз жогоруда айткандай циклонго байланыштуу жаан-чачын уланууда. Бул циклон Өзбекстандын түштүк-чыгышына да жетти. Бул жерде жайгашкан Фергана өрөөнүндө жаан жаап жатат. Калган батыш түндүктө жайгашкан аймактарда күн ачык бойдон сакталууда. Түркменистандан кара булуттар таркай баштады. Жаан чыгыш тарапта гана жаашы ыктымал. Калган аймактарда болсо асман ачык бойдон сакталууда. Циклон Тажикстандын бүт аймагынан орун алды. Ошондуктан эртең жаан өлкөнүн бардык аймактарында жаайт. Эми Кыргызстанда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы ыктымал. Түнкүсүн Ысык көл, Нарын областарында жаан-чачын кээ бир райондордо күтүлбөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар күткүсү жана автожолдор тайгак болушу күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Кыргыз гидромет кызматынын маалыматына таянсак, мындай климат 3 апрелге чейин созулушу мүмкүн. Ошондуктан кол чатырды алганды унутпаңыздар. Ал эми аба ырайы күтүүсүздөн бизге эмнелерди даярдап турганын билгиңиздер келсе, дайыма биз менен болуңуздар. Көрүшкөнчө.